Бул жерде андан кийинки 31-аятта айтып атпайбы? Жемиштерди жана жайыттарды силер жана силердин малыңар пайдалансын үчүн. Ошолардын баардыгы Аллах Таалам инсанга кызмат кылуу үчүн жаратты деп. Эң туура айтасыз. Эң туура айтасыз. Себеби дегенде, мына ошол жайыт болобу, эгин талаасы болобу, ал биз айталык, адамдар кече эле колхоздошуп, анан кийин биргелешип чогуу жерлерди бөлүштүрүп, анан кийин чоң тракторлор менен жер айдап башталган мезгилден тартып эле жашоо башталгандай элестетишет да. А чындап келген учурда жашоо адам ата жаралганда жаралган. Жүрүп атпайбы? Алар ошо трактор жок деле ошолордун курсактары тойгон. Алар ошондой эле плантациясы жок эле алардын өмүрү жашып келген. Кудай билет, мындан кийинки жашообузда дагы кандай жашоо келет. Кандай өнүгүүлөр болот? Кандай өнүгүүлөр болот, кандай өзгөрүүлөр болот. Биз билбейбиз, бирок эң негизгиси, эгерде биз плантацияны алып келип туруп, анан тракторду коюп алгандан кийин өнүп чыкпай калган дагы көйгөй бар. Бардык Кудай сактасын, ооба. Бардык нерсени кылгандан кийин. Бардык нерсени, бардык себептерди алып келгенден кийин тияктан чыгарыш эмне болот бизге? Бир оор келген учурлар келип калышы мүмкүн. Ошондой болбош үчүн эмне айтып атабыз? Иманга келеликчи. Ошону жоктон бар кылган чыныгы кожоюнду таанып, ошого шүгүр келтирелик. Калган нерсеси бардыгы эмне кылат? Өз ордуна келет.